Достор, бүгүнкү күнүбүздүн темасы ийгилик тепкичи квалификациялык бонустар жөнүндө кеңири маалымат алып өтөбүз. Квалификациялык бонустар булар эмнелер, кандай учурда ала алсак болот? Бул жөнүндө эгер кененирээк билсеңиз, сиз компаниядан көбүрөөк акча иштеп алууга мүмкүнчүлүгүңүз жакшы түзүлөт. Мисалы үчүн алып карай турган болсок, Лестница успеха, Фабрилик компаниясынын Лестница успехасын же болбосо кыргызча которгондо ийгилик тепкичтерин карап өтөлү. Бул жерде ийгилик тепкичтери эмнеден башталат? Эң эле биринчи привилегированный покупатель, өзү үчүн алган адамдан башталат. Бул жерде өзүбүз көрүп тургандай, мына таблицага көңүл буруп кетели. Эң биринчи званиялар кетип атат. Экинчи личный объем дейт. Личный объем деген бул сиздин өзүңүздүн жеке сатып алган товарыңыздын балы. Ар бир балл 100 рубль, 150 рубль же 70 рубль болушу мүмкүн. Эми ошол товардын эмесине жараша болот да. Объем личной группы дейт. Объем личной группа дегени бул сиздин биринчи линияңызда жазган адамдардын соода алган товарынын эмеси десек болсо, итогосу десек болот да. Андан кийинкиси количество 23%. 23% уже сиздин кийинки уже сиз уже айтайлык старший директор статустарында серебряный директор болгонуңузда астыңыздан канча 23% директорлорду өстүрүп чыгышыңыз керек. Анан кийин уже национальный директор болгондо, партнер болгондо, старший партнер, международный партнер болгондо званияларыңыз уже сиз бриллиантовый директорлорду астыңыздан өстүрүп чыгышыңыз керек болот да. Ошонусу. Бул кийинки столбигибиз ошолор жөнүндө болмокчу. Размер объемной скидки дейт. Объемной скидки дегени бул 3%, 6, 9, 12, 23 деп атат. Канча процент менен сизге ошол товар обороттон канча процент менен айлык төлөнүп берилет. И эң акыркыбыз единовременный квалификационный бонус дейт. Бонусуңуз. Эми бул жерде мен привилегированный покупатель, консультант, старший консультант, лидер, старший лидер дегенге чейин айтпаймын. Бул жерде эми 3, 6, 9, 12%те акча аз эле болот да, анча деле келбейт, эч кандай бонустар деле жок. Вице-директордон баштап уже сизге кичине болсо да прибыль келе баштайт. Вице-директор статусун 8 жолу кармасаңыз, вдруг боюңузда болсо, энелик бонусту берет. Мында деле өтө эле пайда бар деп айта албайм. Андан кийинки уже директор статусу, кандидат директора. Мисалы үчүн биринчи жолу директор статусун ачсаңыз, сиз жөн гана директор болосуз, кандидат директора болосуз. 8 жолу болсоңуз уже квалификационный бонусуңузду ала аласыз. 8 жолу тастыктагандан кийин уже директор статусун закреплять эткен болосуз. Компания сизге 23% айлыкты 8 жолу төлөп берген болот. И плюс сизге квалификационный бонус 55 000 берет. Бул объем личной группы канча болуш керек? 3000 балл болуш керек. Старший директор болгондо эми мына жерде кийинки столбигибизди карасак, мына званиядан кийинки 3-чү столбигибизде турат да. 1 директор болуш керек дейт. 0 же 1 директор. Аркаңыздан 1 директор өстүрсөңүз деле болот, эгер өстүрбөсөңүз өзүңүз деле жапсаңыз боло берет экен да. 5000 балл болуш керек экен. И 2000 балл отрыв болуш керек. Отрыв дегени уже 3000 балл жасай турган директордон башка линияңыздагы 2000 баллды түзүш керек. Ошондо сизге старший директор статусун 8 жолу көрсөткөнүңүздөн кийин 82 500 бонус түшүп атат. Серебряный директор дейт. Бул дагы личный объем 50 балл болот, отрывы 1500 болот, аркасынан бирок 2 директор өстүрүп чыгыш керек. 23% менен айлык алат ал. И дальше золотой директор, 3 директор өстүрүп чыккандан кийин 165 000 эмеси квалификационный бонус алып атат. Рубиновый директорда 220 000. Вау, өсүп эле кетип атат го, өсүп эле кетип атат. Бриллиантовый директор 6 директор өстүрүп чыгат экен сиз астыңыздан. И 1000 балл отрыв жасаш керек. 23% директорлордон тышкары 1000 балл отрыв. Ошондо 330 000 квалификационный бонус. Ушул жерлерде бар жогунда эле уже закреплять эткенден кийин берилет ушул бонустарчы, а так айлыктар түшө берет сизге. Элитный директор
9 директор өстүрүп чыгыш керек экен. Национальный директор 12 директор. Вау, 1 миллион кетип атат уже. Элестетиңиз, 1 миллион бонусуңуз эле, еще зарплата. Старший национальный 15 директор кылат экенсиз. Отрыв 1000 балл болот. Бунда дагы уже 1 миллион 250 миң. Вау, өсүп эле кетет. Азыр мен сиздерге көрсөтөм ушул жерде генеральный партнер, международный партнер, национальный. Эң жогорку статустарды кимдер жапканын азыр көрсөтөм мен сиздерге. Мына жерде азыр старший национальный директора дейт. Барт Казак Валетта деген болуптур. Польшадан болуптур. Элестетиңиз. Польшадан өсүп атыптыр адамдар. Национальный директор, рубиновый директор, золотой директор. Золотой директорда биздин Кыргызстандан бар экен, жок экен, Серебряный. Вау, Миркыял эже жүрөт. Куттуктайбыз Миркыял эже. Жакыпова Нуризат эже жүрөт биздики. Исмаилова Миргуль эже жүрөт. Закрепленный уже буларга квалификационный бонусу түшөт экен серебряный директордун. Куттуктайбыз. Старший директора дейт. Шарафидин кызы Айгерим, куттуктайм сени. Старший директордун уже немеси бонусу түшөт экен. Да, биздикилерден ким бар экен, директорлордон. Так, биздикилерден Кандарова Гүлгакы эжеге түшөт экен. Куттуктайбыз. Талайбек кызы Нурданага түшөт экен. Биздикилерден дагы ким директорский бонустар. Молодцы, так держать. Молодцы. Жаникул Москва дейт Абдурахман. Бирок кыргызча фамилия экен, биздикилер, по-моему, бул деле. Куттуктайбыз. Биздин ушул Фаберлик компаниясынан именно кыргыздардын арасынан лестница успеха дагы ушундай ийгиликтерди жаратып аткандар бар экен. Даже сайтка чыгыптыр бул нерселер. Эң жогорку статуста старший национальный директор экен. Анын бонусу, квалификационный бонусун карайлычы канча түшүптүр. Старший национальный. Вау, 1 миллион 250 миң түшөт экен, Вообще сонун, карасаңыздар, кандай сонун бизнес бул. Ушундай бизнестерди мындан дагы жогорку деңгээлде өткөзүп, өнүктүрүп, биздин дагы ушундай счетторубузга бонустар түшө берсин, бизге дагы ийгиликтер, бизди дагы ийгиликтер коштой берсин. Кимге ушундай квалификационный бонустар түшө турган болсо, барыңыздарды куттуктайбыз. Бул 6-каталогдун жыйынтыгы боюнча болду. Саламатта калыңыздар.